жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүңдү бузуп эле бир талаага бар деп кууп ирсе, андай болбош керек. 11 августта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы эл менен жолугушуусунда снос маселесин да козгоду. Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлө. Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Буга чейин да президент Садыр Жапаров жер кодексине каршы пикирин билдирип, сунушталган мыйзам долбоорун артка кайтарган болчу. Өлкө башчы өз чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги жана сунушталган кодексте баш мыйзамга каршы келген учурлар бар экендиги менен түшүндүргөн эле. Бирок Ош шаарында снос кандай тартипте жүрүүдө? Интербилим Ошко кайрылган жашоочулардын айтуусуна карап, шаардагы снос кандай жүргүзүлүп жатканына чогуу көз чаптыралы. Күн сайын Ош шаарынын мэри рейдке чыгып, көчөлөрдөгү үйлөрдү текшерип, дуалдарына снос деген жазууларды жазып кетүүдө. Андан соң тургундарга эскертүү кагаздары келип, кепилдик кат деп аталган документ берилет. Бирок мыйзамда мындай түшүнүк таптакыр жок. Демек, бул мыйзамсыз аракет. Мэриянын кепилдик каты берилери менен үйлөрдү жараксыз абалга алып келүүдө. Мындан улам тургундар үйлөрүн аргасыз бузууга мажбур болушууда. Андан соң жашоочуларга жаңы үйү бүткөнчө туугандары болсо ошол жакта, болбосо мэрия убактылуу турак жай берүүнү сунуш кылууда. Ал эми жаңы жер кодексинде кандай өзгөрүүлөр бар? Эсиңерде болсо, президент 18 июль 2025 жылы жаңы жер кодекске кол койду. Ошол жаңы жер кодекстеги 5 жакшырган кепилдиктер боюнча, нормалар боюнча мен сиздерге бүгүн айтып беремин. Ал нормалар именно ошо снос маалында колдонуучу нормалар. Ал эми жаңы жер кодекс киргени менен дагы эле конфликт эмне үчүн улантат деген суроо жолдосоңуздар, анда комментарийге жазыңыздар. Биринчиси бул снос боюнча чечимдерди кабыл алуу. Эгерде эски мыйзамда снос боюнча чечимди бийлик өзү эле чыгарып койгон болсо, азыр жаңы кодексте талап коюлду. Башка вариант жок болгондо гана снос кыласыңар деген. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген нерсе элдер менен талкуулап, башка варианттарды сунуштап элдерге, же болбосо элдер сунушталган варианттарды карап, 1-2-3 варианттар протокол түрүндө жазылып, анан кийин ошол башка вариант жок экенин көрсөтүп, далилдеп бергенден кийин гана снос демилгеси көтөрүлүш керек. Экинчиси бул келишимдер боюнча. Башка вариант жок экенин бийлик далилдегенден кийин немелерди берет, эскертүүлөрдү берет, эскертүү кагаздарды, анан кийин эскертүү кагаздан кийин сөзсүз түрдө келишим түзүш керек. Эски мыйзамда келишим түзүлүшү мүмкүн деген вариант бар болсо, норма бар болсо, азыр жаңы мыйзамда келишим сөзсүз түзүлүш керек. Ал жаңы кодекстин талабы. Келишим түзүлмөй сайын сүрдүрүүлөр башталбаш керек. Ошо келишимдин ичинде компенсациялардын түрлөрү, мөөнөтү, анан кийин бүт ошол жагдайлар келишимде жазылыш керек деген талап кирди. Эгерде ал талапты аткарбаса, жергиликтүү бийлик же башка бийлик жоопко катуу тартылышы мүмкүн. Үчүнчү бул сот боюнча. Эгерде жаран чечим менен макул болбосо, келишим түзүүдөн баш тартса, анда макул эмесмин деген кат жазып бериш керек. Ал катты почта аркылуу жөнөткөн туура болот. Анткени сотто ал далилдениш керек. Соттун чечиминде ошол компенсациянын түрү, көлөмү, базар баасындагы өлчөмү ошол соттун чечиминде жазылат. То есть мындайча айтканда, эгерде компенсациянын көлөмү, анан кийин түрлөрү келишим түзүүдө келишимде болсо, сот аркылуу чечим чыгарылса, анда ал нерселер соттун чечиминде жазылат. Төртүнчү жакшы өзгөрүү бул компенсациялар боюнча. Эгерде эски мыйзамда компенсациялар базар баасында төлөнсүн деп жөн эле жазылган болсо, азыркы нормада ал нерсе толуктанды. То есть мындайча айтканда, компенсацияларды төлөмөй сайын сүрдүрүүлөр башталбаш керек деген тыюу салынды. Бул нерсе мурун деле бар болчу, бирок азыр катуу пышыкталды. Адан сырткары
компенсациянын түрлөрү жарандын өзүнүн тандоосу менен болуш керек дегенге акцент жасалды. То есть мындайча айтканда, эгерде жаранга жер сунушталган жер ылайыктуу келбесе, анда жаран акча түрүндө алганы акылуу. 5 норма бул жаңы норма. Эгерде мурда эсиңерде бар беле, эски мыйзамда ал нерсе жок эле, жарандардын коросу туура келип, коросун жарымын кыркып алып, турак жайы коросуз эле калып калса, азыр андай болбойт. Жаңы мыйзамга ылайык, эгерде коросу толугу менен кетип атса, анда турак жайды толугу менен сатып алыш керек бийлик. 15 жылдан бери снос боюнча иш алып барган адис катары мен бул өзгөрүүлөрдү албетте колдойм. Бирок прям конфетка деп айта албасам дагы, алар жакшы. Биз сүрмөлөгөн 11 сунуштун арасынан 5 эле кирип калган кирбеген сунуштардын арасында мисалы мындай бар эле. Эскертүү кагаздарды 6 ай алдын бериңиздер, же болбосо сотко кайрылып жатканда сноско кабылган жарандарды госпошлинадан бошотуп бериңиздер, же болбосо ошол мамлекеттик юридикалык кепилдикти ким ала алат деген тизмеге сноско кабылгандарды кошуп бериңиздер деген сунуштарыбыз кабыл алынган эмес. Бирок ошол азыркы жаңылыктарды ким иштете алат? Ошо биз өзүбүз талап кылып бийликтен жаңы кепилдиктерди талап кылып албасак, ал мыйзам иштелбей, ошол мертвый мыйзам бойдон кала бериши мүмкүн. Урматтуулар, ошол себептен бул жаңы өзгөрүүлөрдү колдонобуз. Эми толугу менен юристтерден консультация алабыз десеңиздер, дагы сурооңуздар болсо, анда комментарийге жазыңыздар, же болбосо ошол төмөндө көрсөткөн телефондорго кайрылсаңыздар болот.